адамдарды кыйналбасын үчүн кантип бактылуу болот экенмин деп ойлонбой эле айтканды кылсын үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Карим жөнөтүп, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жөнөтүп көрсөтүп берди, ошону менен жашатып. Ошол үчүн мындай эреже: инсан ийгиликтүү болуш үчүн же болбосо жогоруда санап өткөн жакшы сыфаттарга ээ болуш үчүн, башкаларга жардам бере турган, ата-энесин сыйлаган, аялын сыйлаган, кошунасын сыйлаган, башкага пайдасы тийген жакшы инсан болушу үчүн инсан Алланын айтканын аткарыш керек. Же болбосо жаман сыфаттардан арылыш үчүн арак ичкен, уурлук кылган, коррупция кылган, кишинин акысын жеген, зулум кылган жана башка түрдүү дүйнөдөгү канча жамандыктардан алыс болушту кааласа, бир эле жолу ал Алланын айтканын кылыш керек. Ошол үчүн бүгүн адамдар Алланын айтканын кылбагандыктан, өздөрүнүн каалаганын кылгандыктан жашоосунун кайсы бир жеринде барып туруп кыйынчылыкка туруп калып атат да. Же болбосо аялы менен тил табышпай жашоодо кыйынчылыкка туруп калып жатат. Же ата-энесини капа кылып алган, же болбосо кошунасыны капа кылган, же досторуну капа кылган, же жумуштагыларын капа кылган, же кожоюнну, же каласындагын капа кылып алган. Не үчүн? Себеби өзүнүн каалоосуну кандырам деп жол тандап алгандыктан ийгиликсиздикке дуушар болуп жатат да. Ошондуктан Аллах Таала пайгамбарларды жөнөтүп, пайгамбарларга китеп шариат берип, адамдарга айткыла ушу менен жашай турган болсо, бактылуу жана ийгиликтүү болуп жашайт деп Аллах Таала ошол Кур'ан-ы Каримди бизге берген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол Кур'ан-ы Карим менен жашап, адамдарга көрсөтүп, ийгиликтиги багындырып берген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келген мезгилде бизге окшогон акылдуулар көп болгон. Мен ушинтип жашасам ийгиликтүү болом, бактылуу болом, бай болом, бий болом деген кыйындар бар эле. Бирок алардын жашоолору ийгилик эмес, эң бактысыздыктын төмөнкү деңгээлинде эле да. Адамдар бири-бири менен болгон мамилеси жырткычтардай болуп калган эле. Ким алсыз болсо, аны күчтүү коркутмай, алсыздыкын коркутуп алып алмай. Бирок ошончолук төмөнкү деңгээлдеги кыздарыны тирүүлөй көмгөн адамдарды шарият менен ааламга үлгү кылган деңгээлге алып чыкты да. Демек Кур'ан-ы Карим мындан 14 кылым мурда пайгамбар алейхисалам ислам дини менен жашап, адамдарды ушул дин менен не кылды? Ийгиликке жеткизип, адамдарга көрсөтүп берди. Демек ислам дини адамдарды ийгиликке жеткизет, бактылуулукка жеткизет. Ал эми динсиздик адамдарды бактысыздыкка, ийгиликсиздикке жеткизет. Канчалык адам ойлосо, менин жашоомдо байлык көп болсо, ошончолук ийгилик көп болот деген эң акылсыздык. Мунун мисалы, кички жаш бала менин үйүмдө канчалык оюнчук көп болсо, ошончолук мен бактылуу бала болом деп ойлойт. Бирок ата-энеси андай дебей эле да. Ата-энеси айтат, канчалык балам чынчыл болсо, адилеттүү болсо, кечиримдүү болсо, жумшак болсо балам жакшы болот деп кыялданат, бала болсом деп кыялданат, канчалык оюнчуктарым көп болсо бактылуу болом деп кыялданат да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала инсандардын ийгилиги үчүн, тагыраак айтканда аял болсо дагы, эр болсо да, атаганда баланын да, башчынын да, жөнөкөй адамдын да, бардык инсандын бактылуу болушу үчүн Аллах Таала бизге дин, ислам, шариат берген. Качан ушу менен жашай турган болсок, жашообуз өнүгөт дагы, бактылуу да болобуз да. Мындай деген түшүнүктөн алысыраак бололук. Мен дин менен жашай турган болсом, кедей болуп калам. Мен дин менен жашай турган болсом, өнүкпөй калам. Жок, өнүгүүнүн башаты дин. Сиз диндар болсоңуз өнүгөсүз. Элестетип көрүңүз, сиз динге келе турган болсоңуз, дин менен жашай турган болсоңуз, динде сизге үйрөтө турган биринчи башталган нерсе өзүңдүн жараткан затыңды, эртең кабырга түшкөндө сурак ала турган затыңды, сени жоктон бар кылып, сага бул дүйнөдө өмүр берген затыңды таанып, ошого баш ийип жаша деп айтат. Тагыраак айтканда намаз окуп, орозо тутуп, зекет берип жашаган дейт.
Экинчи эле эмне кылат? Ата-энеңди сыйлап жашагының дейт. Ата-энеңди сыйлагының, ата-энеңдин айтканын кылгының. Senin akılыңa batpasa деле ата-энеңдин айтканы, сен ата-энеңдин айтканын угуп жашагының. Адамзатына пайда жеткизип жашагының, туугандары менен жакшы мамиледе болгунуң деп диндин үйрөтө турган ушул да. Ал эми динсиздиктин үйрөтө турган эмне десе, эң биринчи динсиздик бул ааламда болуп турган нерселердин бардыгы жаратылыштын таасирлери дейт. Бул ааламда болуп турган нерсенин бардыгы жаратылыштын таасирлери. Ал эми бул дүйнөдө сен бир жолу келесиң, бактылуу болушуң үчүн билгениңди кылышың керек дейт. Атаны да сыйлабайсың да. Динсиздик атаны сыйлатпайт. Картайганда аталарды карыялар үйүнө алып барат. А дин менен жашасаңыз, картайганда сыйлап алаканына салат. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, динсиздикте бактысыздык ушул. Ата-эне картайганда эмнени каалайт? Неберелери менен, балдары менен төрдө отуруп, эң биринчи тамак жеп, сыйын көрүп отургусу келет. Ошол үчүн сөз бар эмеспи? Балаңдын күнүн көр депчи. Эми күндөрүнү көрөйүн, ушулардын сыйыны көрөйүн дегенде карыялар үй көрүп калат да. Эмне үчүн? Динсиздик да. Эми бактылуу болдуңузбу? Балдарыңызга чоң окуу жайларга окуттуңуз, чоң үйлөрдү салып бердиңиз, көп байлык жыйнап бердиңиз, бирок картайганда карыялар үйүндө олтурсаңыз, ийгиликке жеттиңизби? Бактылуулук болдубу? Жок. Ошол үчүн устазыбыз бир окуяны айтып берет. Ушинтип кыдырып даават кылып жүрүп, бир күн карыялардын үйүнө зыяратка барып, карыялар үйдөгүлөрдүн арз-муңун угуп, аларга колубуздан келишинче насаат айтып жатсак, бир эже терезени карап ыйлап жатты дейт да. Ошондо эжеден сурадык. Эже, сиз жакшынакай эле көрүнөсүз, кийимиңиз дагы жакшы экен, балдарыңыздын адресин берсеңиз, барып балдарыңызга айтсак, сизди мынтип карыялар үйүнө калтырбай алып барып койсо үйүнө, неберелериңиз менен чогуу отурсаңыз жакшы болмок, адресиңизди бизге бериңиз деп сурасак айтты дейт. Балдарым меники көп эле, бир эмес 3 балам бар. Балдарымды чоң окуу жайларга окутуп, үйлөп жайлап, чоң кызматтарга коюп, балдарыма чоң үйлөрдү салып бергенмин. Ошол убакта жаңы эми башталып жаткан эле дейт, 2 кабат үй салган. 2 кабаттан үй салып бергенмин. Бирок картайган мезгилде ошол чоң үйгө мен батпай калдым дейт. Ошол картайганда чоң үйлөргө батпай калдым. Кичинекейинен баккан чоң балдарым чоңойгондо мени карабай калды дейт. Бериңиз биз барып түшүндүрөбүз десе, айтты дейт, жок. Балдарымда күнөө эмес, күнөө менде. Апанын ким экенин мен динди, ыйманды үйрөтүп койбопмун. Мен балдарымды материалдык нерсесин эле ойлоп жүрө берипмин. Көрсө адам дүйнөдө материалдык нерсени ойлоп жүрүп жашоосу өтүп кетсе, картайганда мендей болот экен дейт да. Эми урматтуу бир тууганым, бул дүйнөдөгү жер бетиндеги өкүнүч. Эгер кабырга кирип барсаңыз, ошол бойдон намазы жок, амалы жок, же бирөөдүн акысын жеген, же бирөөдү капа кылган, же бирөөдү ушак кылган, жаман күнөөлөр менен, жаман жүрөктөр менен, таза эмес кир жүрөк менен кабырга кирип бара турган болсок эмне болот да? Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, дин менен жашасаңыз бактылуу болобуз деген сөз бул кыска сөз, бирок өтө терең сөз да. Ким дин менен толук жашаса, толук бактылуу болот. Ал эми бир аз эле жашаса, бир аз эле бактылуу болот. Динге толук кирбесеңиз, диндин ичинде бактылуулук таба албай кыйналасыз да. Эмне үчүн? Жашооңуздун бир карасаңыз динге окшоп калат, бир карасаңыз динсиздик болот, кыйнала бересиз да. Ошондуктан толук дин менен жашасаңыз, бул дүйнө акыретте толук ийгиликке жетесиз. Мынтип түшүнбөйлүк, дин менен жашаган өнүгүүгө тоскоол болот депчи. Жок, өнүгүүнүн башаты динден башталат. Динсиздиктин башталышы бул төмөндөш болот да. Атаны ата ордуна көрбөсөң динсиздик болот. Ал эми атаны сыйласаң диндарлык болот. Ошон үчүн дин менен жашаган инсан кедей болуп калбайт. Менин бай болушума тоскоолдук болот деп ойлобош керек. Себеп дин менен жашасаңыз береке келип бай болот да. Бай деген эмне? Көп акчасы бар адамды бай дебейт. Жүрөгү толо болгон, жүрөгүнөн ачкөз болбогон, башкаларга пайдасы тийген инсанды бай дейт. Бай деген эмне деген? Араб тилинде гани деп коет.
башкалардын муктаждыгына жардам бере алганды айтат. Ал эми кедейди факир деп коет, муктаж. Миллиондогон акчасы бар, бирок өзүгө жетпей муктаж болуп отурса, бул бай эмес. Көтөргөнү, санаганы чоң сумма болсо эле ал бай болбойт. Себеп өзүгө керек экен да. Бай да эмнен айтат? Өзүнүн муктаждыгынан ашып, башка бирөдүн муктаждыгына жардам бере алса, ошону бай дейт да. Эки, көп айлыгы бар адамдын сүйлөшүп турганын көрүп, бир кедей инсан оюна келет. Бүгүн жакшы күн. Мен эм кедей инсанмын. Ушул эки бай биригип калыптыр, экөө тең. Ушулардан барып кичине бир нерсе сурайын дагын, анча-мынча муктаждыгымды бүтүрүп алайын деп, бираз бизче айтканда акча, тыйын сураган ниетине кетет. Барып экөөсүнүн жанында сурай албастан бираз сүйлөшүп турса, экөөсү проблемаларын, кыйынчылыктарын бири-бирине айтып бергенде, угуп туруп анан жанындагы тыйынын бөлүп берип кеткен экен. Экөөңөр аябай муктаж турбайсыңарбы? Ушу муктаждыгыңарды чечип алгылачы депчи. Эмне үчүн? Себеби ал адамдын санаганы миллион болсо, бере турганы миллиард экен да. А сиздин санаганыңыз 100 болсо, жаныңыздагы акчаңыз, карзыңыз 1000 болушу мүмкүн экен да. Эми миллиард чоң карызбы же 1000 чоң карызбы? Мына ошондуктан бай десе көп акчасы бар эмес, башкаларга кичине бир нерсе кылып көңүлүн жылытып, башкаларга жардам бере алган инсан, мына ушул инсан чыныгы бай болуп саналат. Ошол үчүн шариатка да инсан не кылат? Динге келип жашай турган болсо, биринчи ошол инсан бай болот. Неге? Кандайча бай болот? Айтат, мен канча топтосом да көтөрүп кетпейт экенмин. Бардыгын таштап мен арзан гана ак кепинди кийип, аны дагы жеңи жок, этеги жок. Ороп мени кабырга таштап коет экен. Андан көрө кабырдын ичиге даярдык кылайын дейт да. Ошол үчүн биз жер бетинде жашап турабыз, кабырдын ичиге даярдык кылгыш үчүн да. Акылдуу дыйкан эмне кылат? Жазында кышка даярдык кылат. Акылдуу чабан койлоруна, мал жандыгына жазында той камдап алат да. Дал ошондой акылдуу инсан эмне кылат десе, тирүү мезгилинде өлгөн күнгө даярдык кылат да. Ал эми кышта ийнеликке окшоп келип алып, мен жазда даярданбай калыпмын деп суранчыланбаш керек. Суранбаш керек. Кабырга түшүп калсаңыз амалы жок, анда кабырда суранганга эч ким жардам бербейт. Кыяматта балаңыз да качат, аялыңыз да качат, бир тууганыңыз да качат, досуңуз да качат. Эч ким сизди карабай калат. Бир сооп берчи, мен жаннатка киргенге бир сооп жетпей калды десеңиз, экинчи адам дагы бир сооп мага керек болуп атат деп суранат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эң акылдуу инсан ким? Эң акылдуу инсан тирүү мезгилинде өлгөнгө даярданган. Биздин чыныгы жашообуз жер бетинде эмес, биздин чыныгы жашообуз жаннатта. Биз мусафирбыз. Бир кездерде аалам арвахында элек, рухтар ааламында элек. Бул жашоого келгенде тартиби менен атабыз келип, андан кийин биз келип бул жашоого келип калдык. Экинчи ааламда жүрүп атабыз. Бир кездерде биз энебиздин курсагында элек. Эми бул дүйнөдө турабыз. Эми бир аз күндөн кийин ким билет, эч ким айта албайт, мен эртең бармынбы, жокмунбу. Келгенде тартиби бар, кеткенде тартиби жок экен. Бир канча күндөн кийин, балким бүгүн, балким эртең, балким өмүрүбүз дагы бир аз узарар, кабырга түшөбүз. Жылан чаяндардын жеми болгондон сактанганга аракет кылалык. Курттар денебизди чиритип жеп коет, топурак жок кылат денебизди. Бирок кабырда да түбөлүктүү болбойбуз. Аллах Таала кабырдан кайра бизди жаратып, кайрадан тирилтип Аллах Таала кыяматка эсеп китеп. Мына ошол эсеп китептен кийин түбөлүктүү жыргалчылык же болбосо кыйынчылык болот. Ошол үчүн эң акылдуу инсан ким десе, эң акылдуу инсан көп байлык тапкан инсан эмес. Эң акылдуу инсан математика, алгебраны күчтүү билген эмес, же астрономияны билген эмес. Эң акылдуу инсан өлгөндөн кийинки жаннатка даярданган инсан. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ал-кайису ман дана нафса". Эң акылдуу инсан өзүнүн ким экенин таана так билген адам. Мен кандай инсанмын деп өзүнү билген инсан. Мен Аллах Таала жараткан кулмун, мен эч ким эмесмин деп жана өлүмдөн кийинге даярдык көргөн инсан да. Өлүмдөн кийинге тирүү мезгилинде даярдык көргөн инсан эң акылдуу инсан.
Al emi eng akılsız insan kim dese, düynönün jaşosu menen alek bolup, күнөөлөрдү жасап, Allah Taala keçiret da barganda көрөбүz деп жүрө берген инсан да.